Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бул жер кайсыл жер десеңиздер, Көк Жаңак шаары, Жалал Абад областына караштуу Көк Жаңак шаары Манас шаарына 28 км алыста жайгашкан, күнчыгышта. Бул жерден үй сатыкка чыгып атат. Көк Жаңак шаарынын жогорку тарабы болуп калат, 40-кварталынан. Жалпы жер аянты 28 сотых. Көп жылдан бери каралбай турат дейт. Азыр жайынан кеңири көрсөтөбүз. Көрүп турасыздар, ат жагы, тоо кыркалары, адыр, токой, мал жанды кармаганга дагы ыңгайлуу. Суу бар, свет бар бул жакта. Шаарга десеңиздер, жол асфальт жаңы салынган. Ушул жак менен шаарга көздөй кетесиздер. Достор, жаңы басылган асфальт ушул. Бул жакка жогору көздөй кетет, дагы бул жакта конуш бар. Жергиликтүү калк. Бул жер менен көтөрүлүп чыгып кетесиздер жогоруга. Достор, сатылып аткан үйдүн көчөсү ушул болуп калат. Могул жакта кошуналары, соседтери. Аяк жагы бул жак болуп калат. Сатылып аткан үйүбүз мынакей. Азыр ичине кирип кененирээк маалыматты беребиз. Мынакей достор, үйдүн коро жайы. Жалпы аянты 28 сотых. Киргенде эле мына эски отунгана, көмүрганалары бар экен. Негизи эле көп жылдан бери эч ким жашабайт дейт. Мынакей. Көрүп турасыздар. Ичи токой болуп кетиптир. Үй тазалап, бузуп, жаңы стройкадан жаңы курулуш кылыш керек. Же муну түзөп деле жашаса болот. Арт жагындагы бөлөк сосед үй. Ал жакта да эч ким жашабайт экен азыркы учурда. Бул жогорку тараптагы жол, ылдый тараптан дагы экинчи жол жайгашкан. Ылдый жакка да түшүп кетсеңиздер болот. Баасы шашылыш, акча керек дейт. 2 миллионго коюп атат. Номерлерди калтырабыз. Ээсимен да чалып, сүйлөшсөңүздөр болот. Соодасын кылып берем дейт. Кемитип берем дейт. Үйдүн көрүнүшү сырт жагы ушундай экен, мынакей достор. Кааласаңыздар ремонт кылсаңыздар болот, кааласаңыздар бузуп салып, башкадан стройка кылып, курулуш иштерин кылып, бул жерге жакшы бир проектте дача салсаңыздар болот. Айрыкча жанагы шаарда жашагандар, чет жерден дача курам дегендер көрүңүздөр. Могул жерден ылдыйга түшөсүздөр. 100 метр, 50 метр. Жаңы салынган асфальт, жаңы. Ошол менен кеттиңиздер Манас шаарына 28 км. Мынакей. Күн батыш жагы, каптал жагы. Отун ошончо экен мынакей. Бир 10 жылга жете турган отун бар экен. Мынакей эски отундары. Жанагы жайлоодо, токойдо жүргөндөй эле болосуңар да мына келсеңер. Өтө салкын. Суу, свет келген достор. Курулуш иштерин кыла бересиздер. Машина келет, чоң машина келет, кичине машина келет. Курулуш материалдарын алып келип алып ушул жерден ишти кыла бересиздер мынакей. Мына бак жактары мынандай кетип атат. Жаш балдар. Ылдыйкы жол. Мынакей ылдыйкы жол. Турпу качып кетип атат мынакей. Ылдыйкы жол бул жактан жайгашкан, күн батыштагы жол. Күн чыгыштагы жол теге үйдүн үстүндө жайгашкан. Бүт тазалаш керек экен. Мурун орустар жашаган экен бул жерде. Бүт мына огороддор кенен. Кыскасы, дача кылам дегендерге көргүлө. Өтө ыңгайлуу жерде.